Биздин жаран аларга 300 евро башында салып, сиздин акчаңызды алгандан кийин өзү кара тизмеге киргизип, страховкага 80 000 бир жылга. Европадан, ошо Германиядан сиздин банктан счетко акча алышыбыз керек деп. Darknet деген рынок бар да, ошо Darknet деген рынокто ошо алдамчылар ошоктон сатып алышат. Шылуундар, мошенниктер булар кимдер? Кандайдыр бир батирлерди алып, аны ичин колл-центр кылып жазып алышат. Бардыгына 2000 сомдон берип, нотариусту алып барышып, бардыгынан доверенность алышыптыр да. Telegram каналдан ошол сиз 3000 сом салсаңыз, 2 сааттан кийин сиздин акчаңыз 6000 болот. Ушул баш аягы 300 000 акчасын алдатып жибериптир. Саламатсыздарбы, менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, аты жөнүм Асхат Айсаракунов. Бүгүн биз сиздерге Кыргызстанда өнүгүп өтө актуалдуу болуп жаткан мошенник, алдамчы шылуундар жөнүндө толук маалымат бергенге аракет кылмакчыбыз. Андыктан Кудайдан коркпогон ачкөз, акмак шылуундарга карапайым калктын кабылбашын кааласаңыздар, бул видеону толугу менен жакындарыңыздарга бөлүшкөнгө аракет кылыңыздар. 4-класста окуган баланы төбөлөп кеттим. Жардамыңыз керек болуп атат. Сенин товарыңы көрдүм. Анан курьер мен алдырайын дедим эле. Азыр акчасын картаңа чегерип ал дагы, анан курьерге товарды берип кой деп жаза турган болсо, эч качан ишенбеңиздер. Мынандай кылып 750 сом төгөсүңөр, 15 000 төгөсүңөр, мынандай деп айларынан бери белгилеп жакшынакай кылып бизде көрсөткөндөн 31 000 чейин. Алдамчылыктын эң жайылган түрү бул фишинг ссылкаларды жөнөтүү болуп эсептелет. Булар шылуундар атайын Lalafo платформаларында же болбосо интернетте сиз кандайдыр бир жардама берсеңиздер, сиздин WhatsApp номерлериңизге фишинг шилтемелерди жөнөтүп, товарды алуу жөнүндө өздөрү кызыктар экенин көрсөтүшөт. Жана алар аркылуу өзүнүн карточкаларын, даныларын киргизүүнү сунушташат. Ал жерден көбүнчө алданган адамдар, ошо улгайган адамдар, ишенчек адамдардын бардыгы алданып, ал ссылкаларга кирип, өзүнүн даныларын, картасынын биринчи номерлерин, бардык номерлерин, даталарын жана артындагы коддорун баарын киргизип, ошо менен ичиндеги акчасын бардыгын алдырып жиберишет. Ал фишинг ссылкалар болсо, сиз төлөмдү жүргүзүү үчүн киргизип атасыз да, көп ойлошот, кайра биз өзүбүз акча алабыз деп, ошол ссылкаларга кирип, шилтемелерге баскандан кийин бизге акча түшөт деп шылуундар алдашат, бирок чындыгында ичиндеги акчаларды шыпырып алышат. Ал эми сиздер эгерде жараксыз картаны же болбосо туура эмес ичинде акчасы жок картаны киргизсеңер, алар болсо айтышат да, сиз туура эмес картаны киргизип жатасыз, башка бирөөнүкүн сурап көрбөйсүзбү, ичинде акчасы бар, картаны киргизсеңиз деп ошентип талап кылышат. Сиздин акчаңызды алгандан кийин өзү кара тизмеге киргизип жок болуп кетишет. Шылуундарды табыш абдан кыйын, себеби дегенде ошол арыз жазганда кайсы жакка кеткенин милиция органдары аны табыш абдан оор. Көбүнчөсү чет өлкөлүк карталарга, Россия, Казакстан жана башка өлкөлөрдүн карталарына акчалар алып кеткен болот да. Шылуундуктун экинчи схемасы бул инвестиция схемасы. Аталган схемага адатта улгайган адамдар же билими азыраак адамдар, кээде акчасы бар, өтө ишенчээк адамдар дагы алданып калышат. Шылуундар негизи кандайдыр бир платформаны түзүшүп, ал платформа боюнча Ислам фонду, Дубайский фонд же болбосо дагы ар кандай фонддорду шылтоо кылып, ушул жакка акчаңарды салсаңар акча көбөйөт. Сиз тиркемеден өзүңөрдүн акчаңарды көбөйүп жатканын көрөсүңөр. Бир аз акча салсаңар көбүрөөк акча кылып чыгарып берет деп алдашат. Анан көп учурда азыраак акча салып көрүп, кайра пайда көргөндөн, кичине пайда көргөндөн кийин алар дагы көп эсе акча салууну сунушташат. Анан көп акчаны сала албай жатам дегенде кайра эле табасың, кредит ал же болбосо бирдекеңди сат, ошондо көп акчаңды 1-2 айда чыгарып аласың деп ушинтип өздөрүнүн жертваларын табышып, акча салгандан кийин шылуундар качып кетишет да, ошол. Да, акчаны ошо шилтемелерди, өздөрүнүн шилтемелерин көрсөтөт. Ал жерде
приложение деп коет. Ошо приложениясында кадимкидей акчанын көбөйөтканын ки мынакей сен атыңда лицевой счет ачылды, сен бул жерге салдың, сен бул фонддун кардары болдуң, акчаң көбөйөт, акчаны жакында аласың деп айта берет. Чындыгында көргөндө акча көбөйөткандай көрүнөт, бирок ал акча эч жерде иштетилбей, ошо шылуундардын чөнтөгүнө түшкөн да. Ошол схемалар болот. Азыркы учурда абдан көп болуп атат андай фонддор да көп, ислам фонду, анан работа нет деген схема, ушундай көп элдердин баардык түрлөрү бар, алданышат да ошондой. Бул жашоодо жеп жеңил эле $70,000 же $70,000 таба коюу мүмкүн эмес. Ойлонуп көрсөңүз, эгер сиз каражат салып коюп эле үйдө акчаңыз көбөйө берсе, анда элдин баары миллионер болуп кете бербейт беле. Эгер андай болсо, сизди чакырыштын кажети бар беле. Иштеп, өздөрү эле миллионер боло бербейт беле. Демек, кимдир бирөө сизди бизге келе калсаң же кире калсаң укмуш байып кетесиң деп жатса, бул аферлор же алдамчылар. Андай бал каймактуу кирешеге эч ким сизди эч качан ажатын ачып келе кой деп чакырбайт. Көп учурда көп эле, абдан көп, $20,000 $30,000, $40,000 чейин адамдар үйлөрүн сатып жиберип, же болбосо чоң кредит алып, же болбосо машиналарын сатып салып жибергендер дагы болот. Андай фонддорду дагы биздин блогерлер, ырчылар, ошолор дагы реклама кылгандыктан элдер аларга ишенишип барышат. Ошондой бул чындыгында жакшы схема экен, акчаны оңой табат экенсиң, бирок андай эч качан жеңил акча болбойт. Силердин акчаларыңар ошо чет өлкөдө иштетилип жатат, чоң заводдо же болбосо чоң кандайдыр бир инвестициялык фонддо иштетилип жатат, банктарда. Анан ал акчадан силер пайда көргөндө силерге инвестиция катары өчөт деп түшүндүрүп айтышат да. Көбүнчөсү аябай жакшы чет өлкөлүк бир кандайдыр бир компаниянын атын айтып, ушул жакта акчаң иштетилет, сен ал акчаны салгандан кийин баланча күндөн кийин акчаң кайра көбөйүп кайтарып аласың деп айтышат. Кыргызстандан тырбалаңдап тапкан акчасы жашоого жетпей, чет өлкөгө барып иштеп келишим керек эле деп ар кайсы жарнаманы сүзгүлөгөндөр дагы бүгүн өтө абайлаңыздар. Себеби шылуундуктун дагы бир торуна илинип, жертва болуп калышыңыз толук мүмкүн. Мурда деген бизге жабырлануучулар ар кандай мошенниктерден алданып, жумушка орноштуруу, за границага кетирүү, виза алып берүү жөнүндө ар кандай трудоустройство агентстволору ачып алып кала турган болсо, азыр андай болбой калыптыр. Негизи жакында эле мага бир жаран кайрылды, мага сөз батыраак срочный консультация керек болуп атат, себеби дегенде мен шылуундарга алдандым деди. Кантип алдандың десем, мага жаш бала келип айтты. Мен ушул Европага виза жана жумуш деген шилтемеге кирип, өзүмдүн данныйларымды жазгам дейт. Андан кийин ал жактан ошо мага телефон бир аздан кийин чалышты дейт. Телефон чалышып, өздөрүн ошол Европанын жараны катары тааныштырып, жумуш сунуштады дейт. Жумуш сунуштаганда чоң компаниянын атын атап, ушул жакта бизге жумушчулар керек болуп атат, айлык акысы аябай көп деп айтыптыр. Бирок сизге документтерди жөнөтүш үчүн сиздер бизге акча салышыңар керек, пригласительный документ жана трудовой договорду түзүш үчүн дептир. Анан биздин жаран аларга 300 евро башында салып, договорду кадимкидей түзүп, немец тилинде түзүшүптүр. Аны түзүп, телефон аркылуу жөнөткөндөн кийин кайра дагы акча талап кылышат алар. Биз деген сиздин документтериңерди, ошо пригласительныйларды жөнөттүк, эми биз өзүбүз силерге виза жазайбыз деп айтат. Виза жазаганга сизге страховка керек, билеттериңер керек, виза алыш үчүн жана ошондой банковский счетто акчаңыз болуш керек деп айтат. Анан ал талаптарын баарын өзүңөр кылам деп эдиңер беле, жумушка билеттерден бери өзүңүз чакырып алмак белеңерсе, биздин азыр өзгөрүлүп калды. Ошол себептен силер анын баарын өзүңүз кылышыңар керек да, кайра страховкага 80 000 бир жылга 80 000 сом деп. Андан кийин кайра билетке акча сурашат, ошол жака барып. Андан кийин билеттерден кийин счетто акча болуш керек. Европадан, ошо Германиядан сиздин банктан счетко акча салышыбыз керек деп чоң акча талап кылат. Бирок ал акчалардын бардыгы сиз бияктан жумушка келгенден кийин биз силерге салып беребиз деп
убадалашат да. Анан ал акчаны салгандан кийин страховканы, билеттерди жана счет ачылгандыгы жөнүндө кагаздарды жөнөтөт. Биздин жаран ишенип, сүйүнүп отурса, бир эле текшерип көрөйүнчү деп текшерсе, билеттердин бардыгы эч кандай жасалмалы экен. Алардын бардыгы бизде ошо Telegram сайттары бар, ошо боттор бар, алар ошол даныларды киргизсе эле жасай турган ушундай шилтемелер бар экен да, көп программалар. Аларга ошол жасалмалы билеттерди жөнөтүп, страховкаларды жөнөтүп, расчетный счетторду жөнөтүп алдашат экен. Анан эми дагы сен налог төлөшүң керек деп алдаганда ошол мага жаран келди да. Анан кийин ошол баш аягы 300 000 акчасын алдатып жибериптир. Ошол ооба. Анан кийин алар өздөрүн да представляться эткенде ал шылуундар кадимкидей колл-центрдин ичинде эле отуруп алдашат экен да. Чоң компанияда отурабыз, биз азыр директорубуз менен сүйлөшүп көрүшүбүз керек. Анан сиз бизге жумушчу катары керексиңер, келсеңер жакшы болот деп ушинтип алдап жаш адамдарды алдашат. Акчаны кантип салдың деп сурасак, ошо акчаны банкка барып эле салдым дейт ошо. Ал счетторго эмес, адамдын атына эле салышыптыр. Ал адамдар ошо белорустар, украиндер Европада болот экен, алардын атына эле салышыптыр. Ошол азыркы учурда жумуш боюнча мурда эгерде бияктан алдамчылар бетме бет алдаса, азыркы учурда ушундай онлайн эле алдап жатыптыр. Алардын бардыгы телефон, Telegram аркылуу, WhatsApp мессенджер аркылуу сүйлөшүшөт. Эгерде сиз бизнесмен же сатуучу болсоңуз, же кандайдыр бир товарларды жарнамалар аркылуу сатып жаткан болсоңуз, бүгүнкү күнү Шылуундуктун дагы бир торуна илинип калышыңыз толук мүмкүн. Айрыкча М-банк тиркемеси аркылуу сизге чек жөнөткөндө абдан абайлашыңыз шарт. Себеби алар сиздерге М-банктын тиркемесин, М-банктын чегин жөнөтөт дагы, ал жердеги негизги сумманы фотошоп менен оңдоп туруп, чоң сумманы жазып туруп жөнөтүп коюшат. Адатта мындай учурда шашылыш түрдө болуп, сумманы толук карабай эле товарларды шылуундарга жөнөтүп алышыңыз толук мүмкүн. Андыктан бул жерден дагы абайлаңыздар. Азыркы учурда бизнесмендерди дагы, сатыкта жүргөн адамдарды да абдан көп алдап жатышат. Буундай сиздер эгерде жарнама берсеңиздер, же болбосо кандайдыр бир онлайн магазин же магазинде иштесеңер, шылуундар силерге товарды алуу жөнүндө максатын айтышат. Бул товарды канча сом болот, ошону бул адреске доставка аркылуу жөнөтө аласыңарбы, мен сизге такси жөнөтөм деп айтышат да. Азыркы учурда андай шылуундарды табышты абдан кыйын, себеби дегенде такси курьер келип алып кеткен киши ал өзү деле билбейт. Ар кайсы бир телефондон жөнөтүшөт, тигил жактан бир башка белгисиз адам тосуп алат. Ошол себептен товардын каяка кеткени белгисиз болуп калат да. Көп учурда кымбат баалуу оокаттарды да ушинтип алып кетишет. Курьер дагы өздөрүнүн кишиси жазмаштыр. Жок, курьер алар өздөрүнүн кишиси эмес, себебинде Яндекс таксиден эле өздөрү чакырып бир жактан экинчи жактан товар алып келип бересиң деп. Аларга арызданган күндө дагы алар жөн гана такси курьер катары иштешкен. Алардын тиешеси жок. Тиги жакта алган киши да өзү көрүнбөйт ал таксистке. Башка бирөөнү алдыртып алат да, ошол себептен товарды ким алып кеткени белгисиз болуп калат. Эң биринчиден ошондой квитанциялар түшсө онлайн обязательно текшериш керек. Ошо акча түштүбү, түшкөн жокпу деп. Түшкөндөн кийин гана товарды жөнөтүш керек. Ал эми ошондой эле дагы телефон аркылуу чалуу менен ар кандай, мисалы, сиздин тууганыңыз атын айтышып кырсыкка калып калды, азыркы учурда срочно акча керек болуп жатат. Азыр сизге курьер барат, ошол курьерге акчаны срочно бере каласыңарбы деп, ушундай же дарыга акча керек, же единица салып коюңуз, срочно керек болуп атат деп дагы ошондой колдонушат. Ал убакытта өзүңүздү алдырбай айтып жаткан тууганыңызга же болбосо жакын адамыңызга чалышыңыз керек. Ошондой болдубу деп, андай деле болбойт. Азыркы учурда алдамчылыктын түрү аябай өнүгүп баратат. Аларда искусственный интеллект деп коет. Ошол жакын адамдардын үнүнө чалып, алардын үнүн копируйт этип, анан ошо чалганда, ошо ар кандай приложение аркылуу чалганда үндөрүнө окшош болуп калып, алар акча сураса дагы берип коюшу мүмкүн да. Ошол себептен аттарын, ошо данныйларын билет. Булардын бардыгы каяктан данныйларды алышат. Өздөрү ошол ар кандай
фишинговый ссылкаларды жөнөтүп өздөрүнүн данныйларын жазып, мисалы фамилия, имя, отчество, дата рождения, кайсы жакта жашайт, почтасынын номери, бүт ошол данныйлардын баардыгын биз ар кайсы жакка толтура бербешибиз керек да. Ошол данныйларыбыздын баардыгы Darknet деген рынок бар да. Ошо Darknet деген рынокто ошо алдамчылар ошол жактан сатып алышат. Ар бир мисалы Бишкектин данныйларын, кыргыз жашоочулардын данныйларын баарын ошол жактан сатып алса болот. Эгерде өзүңүздүн бизнесиңиз болбосо, бүгүнкү күнү эч качан чоочун адамдарга нотариалдык түрдө персоналдык маалымат берип, осо же ип ачканга эч качан жол бербеңиз. Алдамчы келип, мага баланча сомго, пожалуйста, ачып берип турчу, мен эчтеке кылбайм, кайра мен сага монча акча берем деп, эчтеке болбойт деп убадалап алып кетишет. Бирок ал ип осо аркылуу көп границадан, таможнядан товарлардын баардыгы кирип, алар боюнча налог төлөнбөй, азыркы учурда ошол ИПны колдонуп таштап коюшкан күндөр болуп атат. Ал эми налоговый органдар тарабынан камералдык ар кандай текшерүүлөр болуп, же болбосо начисление болуп, азыркы учурда көптөгөн миллиондогон налогтордун баардыгы ошол жарандарга илинип калып жатат. Алар ошондой өздөрүнө ушундай налог келгенин билгенде эмне кыларын билбей, же болбосо ага кайрылган адамды да таппай калган күндөр болуп атат да. Бизде бир ысык атада случай болгон, ошол бир айылга барып, ушундай шылуундар баардыгына 2000 сомдон берип, нотариусту алып барышып, баардыгынан доверенность алышыптыр да. Алар болсо ошо 2000 сом берип атат деп барып эле кол коюп, эмнеге кол коюп бергенин билишпей эле ошол 2000 сом үчүн ошо ИП ачканга кол коюп беришкен. Бирок ал ИП аркылуу миллиондогон товарлардын баардыгы кирип, ушул айылдын жарандардын баардыгы налоговый задолженность боюнча карыз болуп калышкан да. Соц тармактардан ар кандай жарнамалардан арзан унаа, арзан батирлердин сатылып жатканын көрсөңүз, бул жерде дагы албетте шылуундардын кол жазмасы болуп калышы толук мүмкүн. Айрыкча Лалафодон ижарага батир издеп жатсаңыз дагы абайлашыңыз керек. Квартираны берем, машина сатам дегендер дагы көп болуп кетет. Атайын жарнамаларды киргизет. Мисалы арзан машинаны көрүп калып, бул азыр чалсаңыздар, алар айтат да, бул машина азыр бул жакта турат, бирок башка кардар алгысы келип атат. Эгерде алам десең, ал автоунаа үчүн акча задаток салып кой деп. Анан салгандан кийин ал шылуун жок болот. Ошондой эле квартира боюнча абдан көп квартира алам деп, ой бул жакта башка бирөө алган жатат да, эгерде ала турган болсоң, анда задаток салып койгонуң деп ушинтип сатып алганмы же снимать эткен боюнча дагы ушундай ижарага алуу абдан көбөйүп кетти. Бүгүнкү күнгө чейин деле көбөйүп жатат. Элдер алданганга карабастан кайра эле ишенип ошолорго акча салып беришет. Шылуундар, мошенниктер булар кимдер? Соттолгондор, түрмөдө, колонияда отургандарбы? Алар кайсыл жерге отуруп алып сиздерди алдап жатышат? Жоон угабыз. Негизи бул шылуундар азыркы учурда көбүнүн түшүнүгүндө бул соттолгондор колония, зонада, түрмөдө отуруп алып ушул иштерди кылышат деп ойлошот да. Чындыгында азыркы учурда андай деле болбой калды. Азыр шылуундар көп эле, мисалы Казакстан, Россия, Кыргызстанда көп кандайдыр бир батирлерди алып алып, аны ичин колл-центр кылып жазап алышат, ичинде кымбат баалуу аппаратуранын баардыгын коюшуп, телефондордун көп сим-карта, паспорт, элдердин персональный данныйлары, кадимкидей өзүнүн принтери, бүт баардык жабдыктары бар. Алар ошо өздөрүнүн потенциалдуу схемаларды ойлоп табышат, аларда окуудан өтүшөт, элдер менен кантип сүйлөшүүнү билишет, атайын ошо каршылыктар менен кантип иштешти да билишет да. Эгерде адам жок, мен силерге ишенбейм десе, иштендирүүнүн дагы жолдорун билишет да алар. Анан мисалы сиз өзүнүн схемаларын ойлоп табышат, балким жумуш болобу же инвестициялообу, ар бир өзүнүн кандайдыр бир схемаларын отрабатывать эткенди билет, ошол менен акча таап иштешет. Укук коргоо органдары каякта отургандарын билишпейт, ошондуктан аларды кармаш абдан кыйын. Себебинде да бизде ошо милицияда киберпреступление отделы боюнча азыркы учурда абдан
жакшы иштебей жатат. Бирок чындыгында ал акчалар дагы чет өлкөлөргө чыгып кетет да, ошо ар кандай виза карталар аркылуу чыгып кетет. Аларды изин тапкыча акча ошо шылуун качып кетет да, ал алдамчылардын баары качып кетет. Ошол себептен изин сутуп убакыт аябай талап кылат да. Эгерде сиз акчаңызды карта аркылуу уурдатып ийсеңиздер, аны табыш үчүн милицияга барып арыз жазып, анан милиция иш козгоп, анан банкка запрос берип, анан запроско жооп келгиче көп убакыт өтүп кетип, ал акча уже жок болот. Онлайн жумуш, үйдө отуруп акча тапкыңыз келеби деген соц тармактардагы ар кандай Telegram, TikTok сыяктуу мессенджерлердеги жарнамаларды көрүп калсаңыз, алма быш, оозума түш деген жалкоонун принциби бүгүнкү жашоодо реалдуу эмес экенин эч качан эсиңизден чыгарбаңыз. Онлайн заработок деген TikTokто, Instagram мессенджерлерде ошо акча табуунун ыкмасы деп элдер аябай жарнама беришет. Ар кандай терминал банкоматтан акчаны чыгарып жаткандарын өздөрүн көрсөтүп, бир күндө укмуштуудай акча таап жаткан, бир жумада, бир айда деп өздөрүнүн акысын айтып, элдерди аябай кызыктырышат. Киргенден кийин алар болсо ар кандай өздөрү акча салып, кайра чыгарууну талап кылган жумушту сунушташат да. Telegram каналдан ошол сиз 3000 сом салсаңыз, 2 сааттан кийин сиздин акчаңыз 6000 болот деп. Алар эмне болуп көбөйт дегенде ушундай, бул өзүнчө схема деп айтат да. Анан сиз акчаны салгандан кийин чындыгында бир 2 сааттан кийин өзүңүздүн айтылган 6000 акчасын алышат. Ал акчаны алгандан кийин биз уже аз акча менен ойнобой калдык, көп акча менен талап кылабыз. Бизде башка группа бар. Telegram ошол группага кирип, ал жерде кишилер отурат, ошол жактагы тайпа менен ойносоңор болот деп айтат. Ал жак тайпага кирип карап көрөйүн дегенде, элдердин бардыгы акчасын салып чыгарып атканын көрөт да, көп суммада акчасын, балким 50 000 болсун да, 50 000ди салып, кайра 100 000 алып аткандарын көрүп, ал да кызыгып кетет. Бардыгы рахматын айтып жатканда, мен да ушинтип акчамды салса болот экен да деп, ошол жанталашып көп суммада акчаны таап ичине салып жибергенде, кайра акча кайтаруусуз болот да. Ошондо бул жакта групповой мошенниктер отурушат. Ал жерде ичинде, тайпанын ичиндегилердин бардыгы өздөрүнүн эле кишилери болот. Ал эми сиз эле гана ошо алдамчыларга алданган болосуңар да. Урматтуу бир тууганым, акчаңызды криптовалютага салам десеңиз, анда сөзсүз түрдө текшерилген гана криптовалютага салууңузду сунуштайбыз. Эгерде үйгө отуруп алып эле акчаңызды оңду солду жумшай берсеңиз, миллиондор түшө берсе, анда бул жашоодо эч ким акчага муктаж болмок эмес. Азыркы учурда көп криптовалюта боюнча алдамчылыктын түрлөрү бар. Негизи бул криптовалютаны сатып алуу, финансирование деп, ошо криптовалютага акчаңызды салыңыз деген дагы мошенничествонун бир түрү бар. Акчаны сиз криптовалютанын ар кандай аттары менен чыгарышат. Өздөрү аттарды коюп, Тифкоин, Нуркоин, ар кандай аттарын бардыгын айтышат. Сиз ал бир эле криптовалютаны сатып алсаңыз, акчаңыз көбөйөрүн айтышат да. Ошол сизге өздөрүнүн приложениясын көчүрүп берип, көп акча талап кылуучу ошо сатып ал деп криптовалютаны беришет. Бирок ал криптовалютаны мындай кармаганга болбойт, көргөнгө да болбойт да. Тастыкталган гана криптовалюталарды сатып алыш керек. Бирок шылуундар өздөрүнүн криптовалютасын мактап, ушуга акча салсаңар, аз убакытта эле көп инвестиция аласыңар. Ал криптовалюта катуу өнүгүп жатат, башка жакта баасы аябай кымбат деп убадалашат. Анан сатып алгандан кийин эч кандай инвестицияны көрбөй, акча деле көрбөй калган күндөр болот да. Ал кандайдыр бир приложениядагы эле жөн эле цифралар болуп калышы мүмкүн да. Эми ал криптовалютаны текшергенде атайын бир ушундай адистер эле, ушундай биржевый фонддо иштеген адистер менен гана мынтип иштешпесеңер, көбүнчө эле шылуундар ал жакта ушундай алдамчылар иштешет. Азыркы учурда Тезер, ушундай электрондук акчалар менен дагы аябай алдамчылыктар көбөйүп жатат. Эң биринчи түрү бул арбитраж деп коюшат да.
сизди окутууну сунуш кылышат. Сиз ал жакта окуп, арбитражда кантип акча жүгүрүп жатканын, көбөйүп жатканын үйрөтүшөт. Анан алар сизди акча салууну талап кылышат. Сиз болсо допустим, тезер деп, ошол бул жакта тезердин баасы долларга караганда кичине көбүрөөк болот да. Эгерде сиздин тезериңизди долларга сатсаңыз, көбүрөөк долларда обналичка кылып аласыз да. Ошол боюнча Малайзия же болбосо кандайдыр бир өлкөлөрдүн счетторуна сиз акчаны арбитраж аркылуу киргизесиз. Анан кайра сизге которулган доллар акчаларды бияктан обналичка кылып алып, ортодон 0,5-1%ке чейин пайда көрөсүңөр деген уадалашат да. Анан көп учурларда тезер электрондук акчаларды алдамчылар алып коюшат. Балким азыр мен сага наличка берем, сен мага котор деп айтышат. Анан акчаны тезерди которуп жибергенде акчаны бербей коюшат. Ошондой мошенничестволор абдан көбөйүп жатат. Мисалы, ар кандай шылуундар иностранец же чет өлкөдөн келгендер, ушу мага азыр мынча тезер керек болуп атат, мен мынча акча берем деп айтышат, көбүрөөк доллар сунуш кылышып, тезерди бергенден кийин акча жок, эч ким бербей качып кеткен күндөр болуп жатат. Ал эми ал электрондук капчыкты эч ким көзөмөлгө албайт. Ошол себептен сиз эгерде тезериңизди жоготуп же алдамчыларга алданып калсаңыз, тезериңизди ала албай каласыз. Милиция органдары сизге кайтарып бере албайт. Жалпысынан алганда Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары тарабынан 2024-жылдын 2 ай аралыгында Кылмыш жаза кодексинин 209-беренесине ылайык, башкача айтканда алдамчылык фактысы боюнча 3000ден ашык кылмыш иши козголгон. Анын ичинен 600га чукул тергөө органдары тарабынан сот органдарына жөнөтүлгөн. Азыркы учурда 2000ге жакын кылмыш иши тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Жалпысынан айтканда 2024-жылдын 2 ай аралыгында 600 миллион сомдук чыгым келтирилген. Алдамчылык кылмыштары боюнча жарандарга чыгым келтирилген жалпы суммасы 528 миллион сомдук чыгым келтирилген. Анын ичинен 159 миллион сому жарандарга кайтарылып берилген. Калгандары боюнча азыркы учурда чыгымдарды калыбына келтирүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.